Онлайн кеңешмеде пандемия шартында кыргыз-өзбек жана кыргыз-тажик чегараларын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиялардын ишин активдештирүү зарыл экенин өлкө башчысы белгиледи. Коңшу элдердин ортосундагы достук мамилелерди бекемдөө үчүн элдик дипломатия ыкмаларын колдонуу керектигин айтты. Мамлекет башчысы калкы катаал шартта жашап жаткан Баткен облусун өнүктүрүүгө бардык мүмкүнчүлүктөр менен колдоо көрсөтүү керек экенин айтты. Бюджеттин тартыштыгына карабастан Баткен облусун өнүктүрүү боюнча пландаштырылган бардык программаларды каржылоо толук көлөмдө улантылаарын эске салды. Баткен облусу боюнча калган программа ишке ашыш керек. Кандай тартыштык болсо да каражат Баткен облусундагы социалдык объектилерин байытыш керек, жүрүш керек. Айрыкча таза суу, ирригация маселеси эң керек Баткен облусунда. Мектеп, больницаларды, хаптарды, жолдорду мунун баарын токтобош керек. Вице-премьер-министр чегара аймагында болуп келген ар кандай чыр-чатактарды алдын алуу үчүн жергиликтүү тургундар арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын айтты. Жакынкы мезгилге өзбек жана тажик тараптар менен вице-премьер-министрлердин деңгээлиндеги сүйлөшүүлөр мерчемделген. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн баш колбасчысы Баткен чегара тарапынан өздүк курамы тизилди. Полковник Шаршеев. Өткөн аптада өлкө башчысы Баткен облусуна жумушчу сапары менен барып, Дубандагы бир катар ишкерлик субъектлеринин иши менен таанышкан. Өндүрүш ишканаларын көрүп, катаал шартка карабай өлкө чегарасын күзөтүп жаткан. Чегарачылар үчүн курула турган турак жайдын пайдубалына капсула салган. Аскер кызматкерлери менен жакындан баарлашкан президент мекен чегин кайтаргандарга мамлекет ар дайым камкордук көрөөрүн белгилеген. Азыр наркына кырышка канча нарк немеге? Азыр ал жерде Иш сапарынын алкагында президент Дубандагы калк турмушун жакшыртууга багытталган социалдык объектилерди да көргөн. Калк саламаттыгын камсыздоо үчүн оңдоодон өтүп жаткан жугуштуу оорулар ооруканасынын курулушунан кабар алган. Кадамжай районундагы аймактык ооруканада жарандарга сапаттуу кызмат көрсөтүү үчүн түзүлгөн шарт менен дагы таанышкан. Амантор Шергазиев, Эсен Турабы Кеев, Ала Тоо 24.